Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин эң жаркын элге кызмат кылган Элтер каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин программабызда Эркиндик 122 программасы сиздерге тартуулайт. Урматтуугандар, бизде кандай десек, бизде деген эң жүрөгүнөн чыккан инсандарды, жүрөгүнөн ар дайым аткаруучуларды, жүрөгүнөн чын кызмат кылган биздин кыргыз элине жакшылыктын жарчыларын, ошолордун арасында не бир инсандарды чакырабыз. Мен бүгүн өтө кубанычтымын. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, аткаруучу, композитор, айтсаң деги эле өнөрү өтө кеп кылбай турган инсандарыбыздын бири бүгүн бизде конокто Абидин Темиров. Сиздер урматыңыздарга. Бул кишини биз неге чакырдык? Бул кишинин өнөрүн, өзгөчөлүгүн, баскан турганын, тагдырын, кимдер менен иштешти, кимдер менен жолдош болду, кимдер менен кучакташып, кимдер менен бирге жүрдү, ошол күндөрдү эске алабыз. Анда эмесе бүгүнкү коногубузга сөзгө беребиз. Ассаламу алейкум. Абидин аке, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Мен сизди жашоодо өзү жакшы тааныйм да. Сиздин эң көп эле сөз кылган, мен мындай айта турган болсом, аккордеон ойногонуңузду канча инсандардын баардыгы сөз кылат. Абидин акедей эч ким ойной албайт, Абидин акедей ырдый албайт, Абидин акедей мындай хайлагам эле. Кыскасы, жакшы сөздөрдү көп угам. Жакшы инсан болсо, жакшы сөз укканың жакшы да. Ошон үчүн айтат, жакшынын жанында жүрсөң, түбү жакшы болуп кетесиң деп. Кош келипсиз. Эркиндик сизде. Құдай құшпақ қылсын. Еркіндік деп, аябай. Программада жақсы екен, еркіндік. Программа маған абдан жақты. Осы еркіндік. Чыгармачы инсандар негізі еркін болмойын, чыныгы жүрөктөн чыккан чыгармалар жаралышы кыйын да. Өтө кыйын. Анан кийин баягы бул чыныгы чыгармачы инсандар бир жаш баладай бир карасаң кыялы оор, абдан кээ бир учурда түшүнбөй да каласың. Көөрө айтыңыз, туура айтып атасыз. Апенди десең кээде апенди, анан кээде кыялкеч, кээде эл билбеген нерсени билген, ушундай бир башкача касиеттерге ээ болгон инсандар болот экен да. Мен муну өзүмөн байкадым деп айтсам, Жашооңузда кездешип эле жүргөн нерсе да, мен оюмча. Өтө эле аша чапкан кылып кетет. Мен муну кимден байкадым? Мен өзүмүн улуу муундагы ага эжелеримден, устаттарымдан байкадым да. Ошол өнөр жаатындагы эле залкар инсандардан эмес, башка тармактардын дагы өзүнчө бир залкар инсандары бар да. Ар бир тармактын өзүнүн залкарлары, эни сыяктуу инсандары бар. Академиктер, профессорлар, керек болсо дыйкандардын өзүнүн багбандарын, ошол кээ бир менмин деген академиктер билбеген нерселерди билгендер бар. Анткени практика менен теориянын абдан чоң асман менен жердей айырмасы бар да. Негизи практикамдагы, теориямдагы туу чокусуна жеткен академик болгон эмес деп, академиктердин өздөрүнүн айткандарын угуп калгам да. Сөзсүз баягы теориянын туу чокусуна жеткен киши практикада мындай баягы теориядагы жеткендеги деңгээлге жете албайт экен. Практиктер болсо баягы окугандыктан ал жашоонун өзүнө ошол, мисалы, багбан деп койдук. Ошол багбанчылыкта өмүр бою ошол өмүрүнүн аягына чейин ошол жерин иштетип жүрүп, сырын билип, анан баягы теорияны билген академиктен дагы кыйын учурлар болгондорун көзүбүз менен деле көрүп калдык. Анткени дыйканчылыкты деле бала кезде биз баштан өткөрдүк да. Анан ошонун сыңарындай бул өнөр инсандары, орустар айтат го, чыныгы чыгармачыл инсандар булар свободный болуш керек, свободный художники дейт.
Ошо эркиндикте ошого баса белгилеп айтып атканым, мына сен свободныйсың. Сага мен баягы Токон акабыз айткандай там берем да, там берем. Мен ойма койсо сени ушу Голливудда болсом, сени бир актер кылып алмакмын. Анткени аябай ролдорду укмуш бир сонун ролдорду аткара тургандай болуп кийинип келипсиң, ошондо көрүнүп турасың. Мен алып барчумун да. Мен алып барчумун. Мен эгер ошо режиссер болсом дейм, тиги Голливуддун бир режиссер болсом, прямо ошол жерге алып барып эле сен, мен өзүм билет элем кандай ролдорду ойноттурушты. Анан ошол чыгармачы инсандар эркин болуш керек экен да, баягы учкан куштай. Убагында биздин Күлүпа Кондучалова апабыз министр болуп бир топ жыл. Чыныгы ошол баягы министрликти, адамкерчиликти, аялдык сапат, улуулукту, залкарлыкты, жөнөкөйлүктү ушул жерден көрдүм да. Анткени баягы кыракылык менен баягы театр, опера, балет болобу, филармония болобу, драм театр болобу, башка ошол иш маданият иш мекемелер болобу, ошол жердин өзүнүн залкарлары болот. Мисалы, Ырысбай агайым деле айтайын, ушул киши канча убагында куугунтук болду дейт, тиги бул ар кандай сөздөр жүрөт. Бул ушундай бир эми баягы чектен чыгып кетет дейт, башка дейт. Эми генийлердин өзүнүн баягы убагындагы баягы музыка изилдөөчүлөр, ошол философия, филология изилдөөчүлөрдүн жазган калтырып кеткен ошол убактагы ошо жазмаларын окуп көрсөм, ошондо укмуш нерселер да. Ошол жерде айтат, бул генийлер дейт, булар 101 же 99 болот, же ашыкчараак, же кээде же кемирээк деп чыгарма кыргызда деле бар. Өзүңүзгө шакер, мен сөзүңүздү бөлүп койдум окшойт. Мына чыгармачылык инсандар төө менен бедей деп атпайсызбы? Чыны керек, биздин айырмабыз башкача болсо керек. Жашоодо ушул кайсыл плюс жагын, кайсы минус жагын көрдүңүз? Ушул биздин чыгармачылык инсандардын минусу, анан плюсу. Өтө татаал суроо болду мен үчүн бул. Жашоодогу болгон нерсебиз да, биз чыгармачылык инсанда плюс жагыбыз болот, минус жагыбыз болот. Мисалы, минус жагыбыз кайсы? Эми тилде сөк жок дейт, эл ар кандай айта бериши мүмкүн, мисалы да. Анан тилде сөк жок дейт, балким плюс жагын айтышы мүмкүн. Анан өзүңүздүн жашооңуз, өзүңүздө кандай нерсе болду? Бул эркиндик программасы болгон үчүн мен сизге мындай жай суроолорду берип атам да, же бир эки татаал суроо берейин. Жанагы эле как раз ошого жооп кылып, мына министрибиз Кондучалова апабызды айттым. Мен айтып келаттым эле ошол суроого жооп. Ошол эле жана айтып келаткан уландысы. Ошол инсандарды, залкар инсандарды, ошол доордогу аттарын айтпай эле коеюн эми. Анан выговор бериш керек, жумуштан айдаш керек, кетириш керек деген ошол замандын өзүнүн эми баягы ит күлүгүн түлкүсү бейт болуп баягы эмелер, эми пендебиз да, көрө албастык, ич тарлык деген нерселер бул Кудайдын эң жаман көргөн сапаты да адамдагы. Анан ошондой инсандардын артынан заявление жазышып, арызданышып келип эметкенде ошол эжебиз адамда минус болот, плюс болот, как раз сен айткан. Кемчилдик болот, кээде шачагып кетет. Анан кечиримдүү болбосок, сабыр этпесек, анан ушундай чыдабасак, бизге мындай талантты ким берет? Бул деген канча жылдык калыптанды. Анан шачагып кетти, анан мынтип койду, тигинтип койду деп эле ушинтип жок кылып койсок, анда мындай талантты биз кайдан дагы табабыз?
Булар элдин арасында бул таланттар, чыныгы таланттар аз эле болот экен. Буларды биз асырап алышыбыз керек. Аша чаап кеткенде туура эмес көрүнүштөрүн көрмөмүшкө салып кое берели. Анан кийин минус жактарын укпамышка салып кое берели. Биз жакшы жагын, плюс жагын көрө берели. Кыргызда жакшы макал бар. Мөмөсүн жеп шагын сураба дейт. Ошентип эле биз элге ошол чыгармачылыгын жакшынакай кылып эле берели, калган жагын жөнүнө коелу деп. Абидин эке. Ушул сурооңо жооп. Азыр жакшы сөз кылып кеттиңиз да, мисалы улууларды урматтап, кичилерди ызаттап дегендейчи. Кече биздин эң урматтаган элге аттын качкасында белгилүү канча ырлары менен, канча оондору менен кыргызды кыргыз кылып тааныткан Чыңгыздын эле жанындагы, мисалы мен ошентип эле элестетем да. Рыспай экебиздин жакшылыгы болуп өттү. Ошол тууралуу кичине кеппел кылып берсеңиз кандай болот? Кече күнү жерлерде Кыргызстандын көп жерлеринде болду. Москвада да болду ушул иш-чара. Анткени ошондой залкар устатыбыздын агайыбыздын чындыгында ошондой иш-чаралар өтө турган инсан да, ошого татыктуу инсан. Анткени өзүнүн өмүрүн ушул изденүүгө арнап ысык суукту баштан кандай өткөрсө дагы, ооруну канча чыдап ошолордун баарын. Бирок оон деген ушул нерсени мен элге беришим керек деп баарын таштап коюп, ошо оонго сайып койгон киши болду да. Мындай бир байлык, бийлик деген мансапчылыкка эметпей. Чынында эле ушул чыгармачылык инсандарга байлыкты көп аркасынан кубалабайт деген чынбы же? Чын, албетте чын. Албетте чын. Эми бирок 100% деп мен толук баягы айта албайм. Аны кандай инсандардын ичинде кандай эмне жатканын Ойлору бар, ким кандай билет. максаттары Кээ бир бар, учурларда мен өзүм эле башыман өтүп атат. Баягы мурда бир жылдар дос жакын болуп жүрүп эле, анан 20-30 жылдан кийин заманга шылтап коюп эле башкача адам болуп чыга келгенде аябай канча жыл өткөргөн жылдар ошол жөнүндө жакшы ойдо болуп жүрүп эле кантип деп мурдагыдай эле болуп калса экен деп тилейсиң. Анан ошон үчүн азыр бирдеме деш да кыйын. Ошон үчүн баягы адамдардын жакшы жагын эле айткым келет, көргүм келет. Анан ушу агайыбыздын кече сен айтып калдың, ушу филармонияда абдан чоң иш-чара болду. Оркестр, баягы аккордеончулар, аткаруучулар, оончулар, өзгөчө жаңы жүздөр, жаштар ырдашып, агайыбыздын ырын абдан мен ичимде бир жылуулук пайда болду. Арасында абдан бир таланттуулар бар экен. Мен ичимен өзүмчө бир ыраазы болдум да, сүйүндүм. Баягы бурный аплодисменты дейт го. Элдин кол чабысынан эле билсе болот да, кайсылыр кандай өтүп атат. Баардык аткаруучулардын ырдаган оркестр болобу, эстрада менен ырдагандар болобу, фольклор болобу, элдик ушун кече ушундай бир сонун бир иш-чара болду да. Ошондой болуп өттү. Мына биздин телекөрүүчүлөргө да бир кызыктай болуп атса керек. Экөөбүздүн сүйлөшүп отурганыбыз, эркин сүйлөшүп отурганыбыз, бирок бир ошол кишини эске салып, балким жүрөктөрүн козгоп, эмне деген оондору бар, убактыңыз мүмкүнчүлүк болсо аккордеоңузду алып, бул мындай экен да, конокко бул өмүр кыйшык жолго бираңдаган, ойлонуп колуңан келбегенен кура албаган. Күнүгө 90 түрлүү бәле көрсөң дагы, ошондо дагы үмүт үзбө, бир Алладан дейт. Алланын берген талантты, Алланын берген сизге берген дары, мындай айтканда. Анан көпчүлүк инсандардын арасында, атактуу инсандардын арасында өзүңүздүн өнөрүңүздү көрсөтүп, ойноп, берип, ырдап аткан ырлары бар. Мен мисал айтсам, Мирбек Атабековдун бир клибинен көрүп калдым окшойт. Сиздин өзүңүздүн ойноп не кылганыңызды. Ошолорду бир жакшы кылып туруп өзүнүн кыраатына чыгарып, өзүңүздүн оозуңуздан бир уксак болобу? Болот албетте. Келиңиз. Сагындым туулган жер сен айтып атат окшойсуң. Ошол. Агайыбыздын бул баягы өз убагында
булар кантип жаралган жөнүндө айтып бергенде узакулуу айтып берген да. Анын үчүн эфирде убакыт жетпейт. Ырын эле ырдап берейин. Сагындым туулган жер сен. Сен сураган боюнча. Убайымы тартып алышса, унутуп бардык нерсени, сарыр болуп ансызда, сагындым туулган жер сени, сарыр болуп ансызда, сагындым туулган жер сени. Канатым болсоң азыр мен, калкылдап учуп кетсем де, калдайган сары талаңа, карлыгач болуп жетсем де, калдайган сары талаңа, карлыгач болуп жетсем де. Erçitip dayım biter, esimden gitmeyt elesin, sel jürüp dayım denede, sezimdi bilep gelesin, sel jürüp dayım denemde, sezimdi bilep gelesin. Uktasam kiret düşünür, argımak çapkan talalar, tıyılbaya takır kusalım, tınçıbay koyday sanalar, tıyılbaya takır kusalım, tınçıbay koyday sanalar, sağındım tuğulgan jer seni. Красавчик. Мында айткандачы, тагдыр кандай кылып, кандай не деп айтат, не деп ойлойт, болгонун билбейт экенбиз да. Бирок абидин ака бир жакшы сурада сиз үчүн. Сиз үчүн дегенде кандай эми бул жашоонун сиз эми чыгармачылыктын кырына чыккан инсансыз да. Мисалы ордуңуз бар, атыңыз бар, урмат-сыйыңыз бар, баарыбыз сыйлайбыз, баарыбыз урматтайбыз. Тойлордо же бир жерде иногда кездешип калганбыз. Абидин ака келет экен, Абидин ака келет экен дейт да. Анан иногда сурап көрөм да, ким эле ал деп, жаштары башкача да, анан ким эле ал десем, ал аккордеонду башкача ойнойт. Вообще күчтүү деп ушундай, жаштардын эси ушундай да. Буга эмне түрткү болду? Өз кичинеңизден элеби же
окугансызбы? Мен бул жерде көп эле айткым окшойт. Эми баягы кызыгуу болбосо негизи кыргыз эли көп нерсеге жөндөндү го. Түркү болду дейм да. Түркү болгон биздин ошо айылда аккордеон ойногон бизден жашы улуураак агаларыбыз бар эле да. Анан кичинекей кезимде ошол бала бакчада жүргөндө эле кызыгат элем. Мен дагы ушинтип ойносом, ырдасам деп. Анан ошолорго негизи баягы Абинеке, оозуңузга шекер. Ошол жаштык кезиңиздеги биринчи үйрөнгөн ырыңыз барбы мисалы? Бар да, ал жүрөктө кала турган нерсе. Ошодон бирди келтирбейсизби? Бир угайлы. Кандай дейсиз? Өзүңүзгө жаккан ошол. Себеби дегенде сиздин өнөрүңүздө, сиздин мындай талантыңызга көбү биз именно биз чыгармачылык инсандар анан кыргыз эли көбү аябай баалайт да. Ошону бул киши кимдештер да мүмкүн тааныбагандар да бар. Эми биз азыр жаштар өсүп поколение кетип атпайбызбы? Ошон үчүн буну кандай үйрөнгөнмүн, кандай деңгээлде ушуга жеткенмин дегендей алгачкы ырыңыздан бирди келтирсеңиз деген эле. сөзүндө эле өзүм ошо тоого чыгып, баягы мал кайтарып жүргөндө тоонун башынан айылды карасаң өзүнчө бир сонун көрүнөт го. Анан жүрүп толкундап мындай бир өзүнчө бир эргүү пайда болуп, илхамдар келип анан бир эки сап ыр жазып, эми бала кезиңде 3-4 классына кайдан 3-4 классыңызда бир саптар келип эле мындай эле жеңилирээк саптар. Анан айылыма ушунча кичинекей эме ойноп жүрөм, бир ыр чыгарайын деп өзүмчө ыр чыгаргым келип. Кудай берген Темир деген агабыз бар ошол айылда. Ошол убакта абдан биз кумир тутуп, Токон Эшбаев, Жолдошбек Мамажановдор келип, чоң клубубуз бар эле. Токтогул Сатылган атында филармония келет, оркестр, акындар. Ал убакта аябай бир 100дөн ашык киши келет эле гастролго. Чоң автобустар, чоң эмелер менен клуб, ошондой клубубуз бар эле. Көрүп алып анан мен да тилек кылып, анан кийин өзүнчө ошолор кадимгидей адамга мындай бир түрткү берет экен да. Күч кубат берет. Күч кубат берет экен. Анан кантип ошолор ырдаганын көрүп, анан мен дагы жаратпайын деп өзүмчө бала кыял болуп, анан кийин жакшылап көрсөм ал сөздөр жакпайт. Анан Алкул Осмоновдун китептерин окуп жүрүп, ата журтум деген ыры бар экен, карасам сонун эметип калды. Андан эмеде эжекеме деген ыр жазганмын. Ал сөздө жакпай, Айгүл Узакованын сөзүнө жазылган эжекеме деп азыр эми сөздөрүн унутуп калдым. Мен ырдасам ырларды ырдасаңыз азыр хит болот десеңиз. Сен келатасың остановкада, мен турам дегенде ырлар чыгып атат го. Эжекемим деген ырыңыз башкача болот. сөзүн эсимде калса Көрүңүз. Oku үйрөн акараны ажыратып билип жүр. Тоскол чыкса турмушуңдан жалтанбастан жеңип бил. Тоскол чыкса турмушуңдан жалтанбастан жеңип бил. Бала күндөн билим берип акылыма үйрөткөн. Сөздөрүн унутуп алдым. Мынча жагасын бастан турсам алыстатпай марасын, ушунчалык сенин тунук бетиңе айткым келет чындыктардын даласын. Деп бүтүрүп койдум. Иштеп коюш керек экен өзү врачым шулур да. Сонун экен, жакшы. Себеби бул алгачкы Эң алгачкы бала бакчада бир кайрыктар эметип, биринчи, экинчи класстагы ырлар да. Бирок садиктен башталган. Азыр Акшоола балдар ырдап жүрөт. Ктерде ошол неден угуп калдым да. Аз жакшы. Сон өзүңүздүн алгачкы ырларыңыздын, өзүңүздүн оондоруңуз барбы? Өзүңүздүн мындай элге таанымал. Мына биздин кыргыз эл так эле сизди көптөн бери эле мындай жүзүңүздөн көрө элек болсо керек. Жанагы мындан кийин жанагы айтып аткан ата журтум
bir куплет анын артынан эле ала тоо деп bir куплеттен ырдап көрөйүн. Ata jurtum tuğan elim mekeni, can kubatım suygan jerim seketim. To taşındın, turpağındın sundum. Men görbödüm, paydası çok mekerim. To taşındın, turpağındın sundum. Men görbödüm, paydası çok bekerim. Mende gömür, meni kemes eldiki. Menin ırım, meni kemes seniki. Har bir demim, har bir sokkon sekundum. Özümdükü alar emes kendiki. Har bir demim, har bir sokkon sekundum. Özümdükü alar emes kendiki. Atır juttu tırgız jerge mabası. Kanday sonun tabiatın tazası. Atır juttu ata jurtum abası. Kanday sonun tabiatın tazası. Ошол анын артынан эле жанагы Мен ортосуна bir суроо берейин. Өз жашоодо неге капасыз, неге кубанасыз? жашоо керемет деп Гүлнур Сатылганова Кыргыз радиосунда көп айтат го. Жашоонун өзү керемет да. Керемет деп. Высоцкийдин бир сөзү эске келет. Жизнь прекрасна дейт. Пока живется, надо жить красиво, надо уметь жить, надо преподнести эту красоту дейт да. Анан Элмирбектин да аябай жакшы айткандары бар. Эй атаңдар, бул ушундай бир жашоону Кудай таала бүт өзгөчө кыргызга тоо десең тоо, көл десең көл, Суу десең суу десең суу, бактарак, алча жемиштерди, жер жемиш, мал жандык эмне жок, баары бар. Жоктун өзү жок да. Анан ушул жашоону дагы бири-бирибиздин айыбызды чукубай дейт. Баягы бирөөнүн айыбын ачпа деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Бирөөнүн айыбын ачпай, ошол көр албастык кылбай, ичи тарт кылбай, бир маңызын чыгарып бир жашай албадык го, бул чиркин кандай деп көп баягы жакшы сөздөр бар. Анысыңарындай ой эчтеке кепилдик жок. Анан өткөнүшкө өкүнбө дейт. Анан мен күндө ушул эли жериме дуа кылам, жатканда, турганда. Баягы Асан Керимбаевдин ыры бар, Кусалык деген сөзү Жолон Мамытовдуку. Бир саптары бар да, уктарда угузбастан дуа кылам депчи. Как будто мага жазып койгондой сезилет. Бир досум бар, Артык деген. Şu жумага барганда мечитке киргенде эле жарым саат шашып атканда кычап дуа кылып отуруп аласың, же буза албайм дуаңды дейт. Эми дүйнө негирлерге дуа кылып эмне кыласың дейт. Анан Сизге дуа жер кылып бетинде киши калбайт го сен, курт кумурскалардын баары, курт кумурскан эмне кылат? Апендисиң чыкпайсың тезирээк деп урушат да.
эли жерди айтып көл баткен баарынан тим эле канча жолу дуба кыласың жетет күндө эле жыл сайын дуба кыла бересиң сен деп урушат да өзүңө дуба кылбайсыңбы сен дейт биринчи өзүңө кыл баарын айтып аягында анан кийин мени да карап көр дегендей кылып тиги омар абаң айткандай өзүңө дуба кыл да сен чыкпайсың баары башка беришиңме дегендейби? анан кийин эми дуба бата кыласың Жок, кыласың. ырыскына бир гана Кудай таалам берет тиги Маша Гоша же тиги Ташкенттеги апаң дадаң келип бермек беле ырыскына бир Кудайым берет ошон үчүн көп тиле кылыш керек Түшүндүк окшойт. Таттысын айтыңызчы, бир эки таттысын ушул кандай рахат алган күндөрүңүз болду жашоодо? Мисалы, сахнадабы, балким жашоодобу, эми биз көбүнчө эми чыгармачыл инсан болгондон кийин сахнада болот да. Сиздин ушул бир бактылууңуз келген убакыт болдубу ушундай? Телегейиңиз тегиз, эч ким сизге карыз эмес, сиз эч кимге карыз эмес. Алло дейт го ошондой. телегей тегиз эч ким болбойт кана эми ошондой болсо биркем дүйнө деген жактары бар бирок телегей тегиз мындай бир мгновение көз ирмемдер болот экен да Ошол убактын мүнөттөр өзгөчө бул балык сууда сүзгөндөй өзүң билесиң сахнада сен бир жакшы элге бир жагымдуу нерсени маңнай тартылып атсаң эл коштоп кол чаап күлүп турса ошол баягы 3 мүнөт айтасыңбы 2 мүнөт 5 мүнөт айтасыңбы ошол сенин ошол чыныгы бактың деп ойлойм да чыгармачы инсан үчүн баягы Сократ канча генийлерди дүйнө жүзү боюнча чогултуп өмүрүндө көрө элек генийлерди көрүп бактылуулук жөнүндө сөз кылат го анан ошондо экинчи күнү бүт генийлер айтат экен да баягы өзүнөн сурапчы кечээ күнү бизден баарыбыздан сурадыңыз баарыбыз акылыбыз жеткенче айтып бердик сизге сиз өзүңүз эмне айтпайсыз десе мен билгенде бер жагы эле бактылуулуктун 1000 жагы бар аны көрө билиш керек сезе билиш керек дейт анан кийин бирок дейт ошол бактылуулуктун эң чоң жагы эң бир сонун ушунчалык бир керемети жана жашоо керемет деп айтып атпайсыңбы мына азыркысы дейтмиш да анткени мен азыр көзүм көрүп турат кулагым угуп турат жүрөгүм сезип турат мен өзүм каалаган инсандар мына менин жанымда турат деп анан ошон үчүн айткан да кыргыз эртеңкинин камын жегиче бүгүнкүнүн нанын же деп Давид Меке жакшы мына жашоо илгерки инсандарды шүгүр кылыш керек сиздерди чыгармачылыктарды чакырып отурганга убакыттын кандай өткөнүн да билбей калдык десеңиз жакшы сөздөр болду дагы сүйлөшө турган сөздөрүбүз көп убакытка байланыштуу мен сизге бир өзүңүз ушул биздин телекөрүүчүлөргө арнап жаңы жыл менен бир жакшы ырыңызды ырдап анан сизге эркин микрофон берсем анан эфирибизди жабат окшойбуз эгер жаппайбыз десеңиз даже кете келиңиз онда убакыт чиркин ушундай да убакыт күтпөйт бирок баягы жакшы сөз угуп атсаң же бир адамдарга арнап атсаң баягы тамак жеп атканда өмүр токтоп турат дейт анысындай баягы улуу инсандарды айтып калдык ошол залкарлар канча деген ролдорду ойноп ошол элге тартылып атканда мен ойлойм ошолордун өмүрү токтоп турат депчи анан азыр жаксакай сөздөрдү суроолорду берип атсаң эми жашоодо эмне көп көйгөй көп мен бүт баарын унутуп калып эле азыр азыр эми чыкканда башталат анан мына ошонун өзү чоң бакыт элге ырахат тартуулаган жаратман үчүн ошонун өзү бакыт деп ойлойм анан жанагы бала кезде ырды айтып калдың эле жана ата журтумдан кийин эле эжекем деген ырыман кийин тоолордо жүрүп анан Кыргызстанды кыдырып ошо бала кезде гастролдордо жүрүп Кыргызстанды бүт эле тоолор курчайт экен да анан Динара Акулова эң алгач ырдап чыккан анда мурда жазылган керемет деп апа калат деп сөз Эркин Тазабековдуку ошону элге каалоо иретинде каалоо тилегинде
жаңы жылда. Sen atыңdan muzikалык белек тартылып коеюн. Шабадах десе. Кыргыз эли ыргабай, кыргыз эли той кобай демекчи. Мына тойдо жүрөт Бактар менен. Тилеги жакшы той болсун деп турат. Анан кыргыз эли тоого дагы бай деп айткым келет. Мына ошондой биздин касиеттүү Кудай Таалам кыргызга буйрган тоолордун коюнда баарыбыз бар бололу, аман бололу, аманчылыктын өзү чоң бакыт. Ошол жылыбыз тынччылыктын, ушу Кудайым буйрган ырыскылуулуктун, ынтымактын жылы болсун. Ниет пейилибиз жакшы болсо баары болот. Жакшы тилек жарым ырыстайт, ушулар сиздер үчүн болсун. Керемет деп апа болот. Ömür göçün ulap tokтобой, mezgin sızat çeksiz kıyalda. Tağ başında bürküt doğunur, To'nun görkün ayak kıyalmay. Kereme tuap bağala ton, kılın gele seni eskeri. Kırgız üçün to'da törülgün, tümölüktü sensin estelik. Alыс keseger urpağın, Tüşke girer arça çilleri. Tabiatın ıyık değişir, Kimsi bölsün kırgız yerleri. Keremi tuap bağala ton, Kılın gelir seni eskeri. Kırgız üçün to'da törülgün, Tümölüktü sensin estelik. Ulu to'lar yık to'larım, Ömürümsün menin bütündür. Jaşogo sen kubat beresin, Ene kendin appak sütünдөй. Keremет tuappak alaton, Kılın gelen seni eskeri. Kırgız üçün to'da törülgün, Tümölüktü sensin estelik. Keremi tuap bağlaton, Kılın gelin seni eskeri. Kırgız üçün to'da törülgün, Tümölüktü sensin estelik. Aylanayın appak dolurum, Kasiyetli beyin zolurum. Aylanayın appak dolurum, Kasiyetli beyin zolurum. Aylanayın appak alaton. Asqa toğu көңүл аппак агалардын алдын көргөнүбүз жок жолун аттап. Ошондуктан урматтуу туугандарыбыз, ушундай агаларыбыз бар болсун, кечеги бабалардын жолун сактап келгениңизге өтө кубанычтуубуз. Ишиңизге ийгилик, ар дайым жүзүңүздө күлкү, жүрөгүңүздө ыйман, элдин жакшылыгын жартысы болуп
Жүрө бериңиz. Оорубаңыз, бар болуңуз. Дагы кездешке чейин сак саламат болуңуздар. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, Кудай буйруса, сиздер менен ар дайым Эркиндик 122 программасында кездешебиз. Аха, сүйлөп берет баха.